Ноокат районунда кайрадан үрүү учуран окуя катталды. Эркек киши небересин зордуктоого шектелүүдө. Оштун мэри октон каза болгон келиндин балдарына жардам берет. 810 өзү карама каршы жолго чыгып алган, бети жок тутумдагы чеги болот да деген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мына 810 AFZ деген номер. Карама каршы тилкеге машинасын токтотуп алган. Эч кимге жол бербейт. Бети жок тутумда чеги болот да. Кичине Кудайдан корксо болбойбу? Ошончо адам иштен кечигип атат. Урматтуу ГАИ кызматкерлери, ушуну кармап, керектүү жазасын бергиле ушинтип, ушундай бетбактардын. Ноокат районунда эркек киши небересин зордуктоого шектелүүдө. Ош облусунун Ноокат районунда небересин 3-класстын окуучусун зордуктоого шектелген адамга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милициядан такташкандай кылмыш иши зордуктоо беренеси менен козголгон, бирок окуянын тактатасы жана иш козголгону айтыла элек. Шектүү 1962-жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Башкаруу чарасы боюнча соттун чечими тууралуу азырынча ички иштер башкармалыгына билдириле элек. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Алардын жыйынтыгы боюнча милиция кызматкерлеринин айтымында кошумча маалымат берилет. Булак Кактус Медиа. Өлкөдө алкоголь өндүрүүчүлөр бюджетке төлөмдөрдү кескин көбөйтүштү. Январь-апрель айларында Кыргызстандын бюджетине алкоголдук ичимдиктерге акциздик салыктан 946 миллион 408 миллион сом же 10,7 миллион долларга жакын каражат түшкөн. Бул тууралуу Финансы министрлигинин отчетунда көрсөтүлгөн. Жыл башынан бери бюджетке эң көп каражат арак сатуудан 650,1 миллион сом, таңакталган пиво 205,8 миллион сом, коньяк 44,7 миллион сом түшкөн. Белгилей кетсек, 2023-жылы Кыргызстанда 2203 тыйын вет коду боюнча маркасы жок акциздик маркалары бар пиво азыктарын өндүрүүгө жана импорттоого тыюу салуу. Ошондой эле өлкө аймагында бардык маркасы жок сыр азыктарын жүгүртүүгө тыюу салуу киргизилген. 2022-жылы Кыргызстанда этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилген. Булак Арча Медиа. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаңы жайга көчтү. ОКМКнын төрагасы өзүнүн иштеген кабинетин бекитип, андан соң тууну алып чыгышканын регион телеканалы жарыялады. Ташиев эң акыркы болуп атайын кызматтын имаратынан чыгып, андан кийин дарбазага жабылган. ОКМКнын жаңы имараты болорун, комитеттин жаңы доору башталып, эми алар мурдагысынан майнаптуу иштей тургандыктарын айткан. Ал атайын кызматтын эски бул жайын мамлекеттик кайсыл түзүмгө берерин президент чечерин кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы штаб-квартирасы болот, жаңы имараты болот. Мына азыр туу чыгып кеткенден кийин мен чыгып кетем, менден кийин бул имарат мурдагыдай атайын кызматтын имараты болбой калат. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын кызматтын жаңы доору башталып атат. Жаңы кызматтык доору башталып атат. Биз мындан ары жаңы имараттарда атайын түзүлгөн жаңы шарттарда мындан да көбүрөөк, мындан да күжүрмөн, мындан да ийгиликтүү болуп мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого милдеттүү болобуз.
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Нигерияда селден 100дөн ашык адам каза болду. Нигерияда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам катуу сел жүрүп, кеминде 117 адам каза болду. Бул тууралуу Нигериянын өзгө жок кырдаалдар боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлү Ибрагим Ауду Хусайни билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Анын айтымында курман болгон адамдардын саны кескин көбөйүшү мүмкүн. Анткени адамдарды Нигер дарыясы агызып кеткен жана маркумдардын сөөктөрү суу агынымынын багыты боюнча терең жерлерден табылууда. Маалымдалгандай, дагы бир нече адам даянсыз болуп 3000ден ашуун турак жай суу алдында калды. Издөө куткаруу иштери дагы эле уланууда. Буга чейин 115 адам көз жумганы айтылган. Суу ташкыны штатта узакка созулган нөшөрлөгөн жамгырдан улам пайда болгон. Мэр ок чөп каза болгон келиндин балдарына жардам берет. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев күйөөсүнүн колунан каза болгон келиндин ата-энесине барып, Куран окуп көңүл айткан. Маалыматка ылайык, Оштун мэри маркумдун мектеп жашында калган балдарына Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатына жайгаштырууга жардам берерин убадалады. Ошондой эле балдардын жатакана, тамак-аш, кийим-кече менен камсыздалышын өз көзөмөлүнө аларын айткан. Буга чейин жалпыга малымдоо каражаттары келиндин артында 5 баласы калганын, улуусу студент, кичүүсү 5 жашта экендигин жазышкан. Erkeklerini mınça sökürsünür, bir bacak karadır sürdeşi. Bir karım maydı buzdan, bir kumalak, büldürgün barım müldü, halik akmak, hayalga büt erkekti çek görsötü, ömrümde uşul kurdu, uşul lazım. YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.